Буга чейин Акбосого аталган турак-жай компаниясы азыр элдик турак-жай деп аталат. Бул мамлекеттик ипотекалык компаниянын туындусу. Учурда жарандарды, мигранттарды турак-жай менен камсыз кылуу механизмин түзүп баштоодо. Бул Германиянын системасына окшош. Германский модель менен иштейт. Бул себеби дегенде Германияда 100 жыл мурун бул модель иштеп чыгылып, элдер бири-бирине жардам берип, каражат топтошуп, үйлүү боло баштаган. Жалпы дүйнөлүк трендтен арта калбастан бизде дагы ушул элди турак жай менен камсыз кылуу, мигранттарыбызды камтышыбыз керек, жана фермерлер бар, жалаң калың катмар бар, турак жай менен муктаж болгон. Мындай ипотекалык жол менен үй алуунун жол-жоболорун сиздерге жөнөкөй жана жалпак тил менен түшүндүрүп берели. Эгерде кардар сатып алуучу үйдүн баасы 3 миллион сом болсо, анын жарымын 1,5 миллион сомун кардар өзү чогултат. Аны чогултуу үчүн 3 жылга 36 айга убакыт бөлөт дагы, ай сайын тийиштүү сумманы төгүп отуруп 1,5 миллионду кардар өзү чогултат. Чогулуп бүтүп даяр болгон соң, компания калган 1,5 миңди берет дагы, үйдү сатып алып үйгө ээ болот. Ал эми 15 жылга аталган компания берген гана 1,5 миллион сомду 8% менен гана 15 жыл бою төгүп төлөп утула берсе болот. Эгер сиздер 1,5 миллион сомду 5 жылга алган болсоңуздар, ай сайын 30.415 сомдон төгөсүздөр, үстүнө 324 миң сом кошулат болуп эсептелинет. Ал эми ошол эле сумманы 1,5 миллион сомду 8% менен, ошол эле пайыз менен 15 жылга чачырат бере турган болсок, анда ай сайын төлөнүүчү сумма 14.350 сомду камтыйт дагы, үстүнө кошула турган үстөк пайыз 1 миллион 80 миң сомду түзүп калат. Компаниянын артыкчылыгы кардар тейлөөдө чектөө жок. Мисалы алуучунун үйү барбы, жокпу, жери барбы, айтор кандай болсо деле акчасын топтоп ала алышат. Ага кошумча кандай кесиптин ээси болбосун Кыргызстандын каалаган аймагынан ала алышат. Чектөө үйү бар же үйү жок деп чектөө койбойбуз. Айылда турак жайы барлар сатып алса болот. Шаардан каражат топтоп, же болбосо мигранттар иштеп жумушка кетип бара жатса, бул жерге келип келишим түзүп, анан 3 жылдын ичинде каражатын топтоп, калган каражатты алса болот. Эгерде кардардын жарым акчасы толук бар болсо, анда аны төлөйт. Андан соң 6 ай күтөт. Бул убакыттан кийин компания 50% берет да үй алып берет. Бирок анда 8% менен эмес, 14% менен 15 жылга бөлөт. Алам деген жарандар паспорттун негизинде эсеп картасын азыртан баштап ачтырса болот. Үй алам деп жүргөндөр келип кайрылса болот экен. Асылбек Баялиев, Элдер Нарбеков, ЛТР, Бишкек.